Жабык жерден ачык жери көбүрөөк бир артист келип, Өзбекстан, Казакстанга келип, концертин берип кетиптир. $150, $100 билет алып кириштир. Ушу мусулмандар, момун мусулмандар кириптир концертке. Анан неге жылаңач деп коюшат да аны. Сен ошо дүйнөлүк звезданы чакырып алып, аны бул дүйнөдө рейтингинде ошондой жылаңач концерт берип келип, не Казакстан менен Өзбекстанга келгенде не жолук салып алыш керек беле бул? Бул биринчи маселе. Экинчиден, могу байкасаңыздар, кирген адамдар кирип чыкты, баардыгы кирип чыкты, бир нерсе өзгөргөнү жок. Бир нерсе өзгөргөнү жок. А мен эмне айткым келет бул жерде? Ошо Казакстан, Өзбекстанда концерт бергенде эле $100-$150 ошончо адам кире турган болсо, бул жерге байкасаңыздар, урматтуу мекендештерим, бул жерде $100 миллион сон эле иштеп койду да. $100 миллион. Кирген адамдар өтө көп болду. $100 миллион бул 1000 школа салып койсо болот эле. Садиги салып койсо болот эле. Миңдеген жолдорубузду оңдоп койсо болот эле. Да, Кудайыма шүгүр, Кыргызстанга келбей эле койсун. Айтайын деген маселе, мынау көпчүлүк адамдар айта берет да, ошо мечит көбөйүп кетти, мечит салбай эле, садик салса болбойбу, мектеп салса болбойбу. Сиз көптөгөн акчаңызды концерттерге, башка жерлерге каалаганда иштетип коюп атасыз. Миңдеген мектеп, миңдеген садиктерди жөнүнө абага учуруп коюп атабыз. Жаңы жылда салюттеп учуруп коюп атабыз асманга. Бул нерселерге өзүңүздүн жеке нафсиңизге тиешелүү маселелерге киришпегениңиз сыяктуу, бирөөлөрдүн чөнтөгүнө да киришпеңиз. Мечит салбай, аны салбайбы, муну салбайбы. Ар ким өзүнүн чөнтөгү. Сиз каалаганыңызды иштетип атасызбы? Ал дагы каалаганын кылсын. Мечит салып аткан адам мектебин дагы салып атат, садигин дагы салып атат. Бардыгын кылып атат. Анан айтайт элем, ошо сырттан бирөө артист бирөө келсе, же бирөө келе турган болсо, өтө сыйлуу, жакшы мамиле кылып, 1000 күчтүү адам болбосун, ал жөнөкөй. Сиз сыяктуу ажатканага кирет, сиз сыяктуу басат, сиз сыяктуу адам ал. Аны ошо бийлиги же таанымалчылыгы, ошол сыяктуу нерселери, бир нерсеси бар, аны абдейли кылып көрсөтүшү мүмкүн. Бирок сиз дейле адам. Аны кумир кылып алыш керек эмес. Биздикилер ушундай өзүнөн кетип алып, бакыр бузучу кылып, 280 жолу сүрөткө тартып ал менен. Мен паланча менен сүрөткө түштүм деп. Ал артист сыймыктана турган адам эмес, урматтуу мекендешим. Билип алыш керек ушуну. Звезда, музыкант адам сүрөткө түшүп сыймыктана турган адам эмес. Сиз кумир тута турган адам эмес. Бардыгы ката кемчиликтүү. Биздин кумирибиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Адашпашыбыз керек.